Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызстандан көрүп аткан менин мекендештерим, башка өлкөлөрдөн, Россиянын булуң бурчунан көрүп аткан менин мекендештерим, саламатсыздарбы? Видеого көңүл кош карабастан, темасына көңүл бурбастан, группалар менен бөлүшүп, аздан болсо дагы ушул Мажит тууганыбыздын оңолуп кетишине, дарыланып келишине салымыбызды кошуп калсак. Мажит тууганыбыз ошол 2022 жылдан бери ооруп келеткен. Бул тууганыбыз мына азыр пересадка костного мозга дейт, ошолду алмаштырууга аябай чоң көп акча керектелип атат. Кара Дарыя айылынан болот, ошол Жалал Абад областына караштуу Усак районунун тууган уруктары, дос жарлары акча топтошту. Айылдагылар биз дагы акча топтодук. Эми ошол акыры аягы мына 7 дубанга кайрылып турабыз да, мына колдон келсе ошол бир суунун акчасыны бир 50 рубль, 100 рубльден ошол реквизиттерин коюп койдум. Сбербанк эжесине караштуу эмне деп чыгышынан жазып койдум. Эм банктары дагы турат мекендештер. Көңүл кош карабастан группалар менен бөлүшүп, Аллах шипасын берсин деп жаза кетиңиздер. Мекендештер ушул бир 10 күн, 15 күндө бир ушуга окшогон роликтерди мен байма-бай чыгарып атабыз. Ошол канткенде ушул адамдарга, муктаж адамдарга жардам беребиз деп ар кандай темаларды коюп атам. Айып этпейсиздер, көңүл бурбайсыздар деген үмүттөбүз. Буга чейин көптөгөн суммаларды чогултуп келип атат биздин канал. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бардыгы. Алланын ыраазычылыгын Аллах көрүп турат, Куда кааласа. Үйдөгүлөрү жана өзү Мажит ошол ооруканадан кайрылуу жасап бизге роликтерин жөнөттү. Анда эмесе роликтерди коюп берейин. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен Жабаралуу Мажиттин апасы боломун. Мажит Усак районунда Кара Дарыя айылында туулган. 2022 жылы бул кан оорусуна чалдыккан, куш түрүнө. Азыр ушул күндөн бери ушу гематология бөлүмүндө дарыланууда. Азыркы күндө бул оорудан толук айыгып кетүү үчүн чет мамлекетке чыгып, гемит алмаштыруу керек экен. Ал үчүн чоң суммада каражат акча керек экен. Ал акча бизде жоктугунан кыргыз элим, кайрымдуу элим, сиздерден жардам сурайбыз. Сиздерге чоң рахмат, жардам берип атасыздар. Дагы рахмат сиздерге. Жардамыңызды аябаңыздар. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен Жабаралуу Мажит. 2022 жылдан бери кан оору боюнча ооруп, азыркы убакта ошол каласынын гематология бөлүмүндө дарыланып жатам. Бул оорунун жакшы болуп кетүү үчүн башка чет өлкөгө барып, гемитти операция боюнча алмаштырып, чоң суммада акча керек болуп жатат. Кайрымдуу кыргыз элим, мен сиздерден жардам сураймын. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендиктен кайрымдуу кыргыз элимден жардам сураймын. Жардам берип коюңуздар. Алдынаға чоң рахмат, сиздерден Алла ыраазы болсун. Биздин айыл дагында көңүл кош караган жок. Экинчисинен уже чогултуп баштадык. Мына азыр Куда кааласа көп түкүрсө көл болот. Силер дагы жардам бериңиздер. Мына азыр Куда кааласа мен дагы колумдан келишинче Алланын ыраазы үчүн которуп атам. Сбербанктан азыр эмне деп чыкты? Дамира Дыжабаралиевна К деп чыкты. Мо реквизиттерде Дамира Козубаевна деп дагы чыккан экен. Ошондой эки түр ат менен чыгат экен. Бир туугандар, көңүл кош карабаңыздар, группалар менен бөлүшүп, максималдуу түрдө жардам берип коелук. Аябай чоң сумма керек болуп атат. Канал катталып, лайк басып, группалар менен дагы бир жолу айтайын, бөлүшүп контакттардын баарына жетсин, группалардын баарына түшсүн. Рахмат. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфарттар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.